Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн көтөрүп турган сабагыбыз баяндоочтун милдетин аткарган сөз түркүмдөрү деп аталат. Сөз түркүмдөрүн эсибизге салып коелу. Канча сөз түркүмү бар? Зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, тактооч жана этиш. Мына ушул 6 сөз түркүмү кыргыз тилинде негизги орунду аткарган түшүнүктөр. Эми ушул баяндооч дегенибиз бул сүйлөм мүчөсү. Ал эми башка айтылып аткан азыркы жогору айтылгандар булар категориялар сөз түркүмдөрү. Балдар сабакка келишет. Мында келишет деген сөз баяндооч болду, байкап атасыңар. Балдар сабакка азыр келишет. Демек, азыр келер чакта болгон аткан окуя болуп атат. Келишет деген сөздүн милдетин этиш аткарып атат. Демек, этиш 3 жакта болот: келер чак, өткөн чак, учур чак. Демек, келишет деген сөз келер чак этишти билдирди. Атам мушкер, апам мугалим десе. Апам менен атам бул сүйлөмдүн ээси. Ал эми мушкер менен мугалим бул сүйлөмдүн баяндоочу катары болуп атат. Булардын милдетин зататооч аткарып атат. Себеби атам дегенден кийин сызыкча коюлуп атат. Тире мушкер болуп иштейт деген сөздүн ордуна болуп иштейт деген сөз жок, анын ордуна тире коюлуп атат. Демек, баяндоочтун милдетин мушкер жана мугалим деген зататооч сөздөр аткарып атат. Андан кийин гүлдөрдүн ичинен тандagaным көк. Демек, көк деген бул баяндооч болуп атат, сүйлөмдүн аягына келип атат. Жана мунун милдетин сынатооч аткарып атат. Эгерде биз муну башкачараак айтсак, гүлдөрдүн ичинен тандagaным көк болду десек, анда болду деген сөз айтылган жок. Ошон үчүн көк деген сынатооч этиштин баяндоочтун милдетин аткарып атат. Кийинкиси эки жерде 2-4. Эки жерде 2-4 болот. Болот деген сөз айтылган жок. Тире менен 4 деген санатооч аткарып атат. Чуркап келген сен. Сен деген мына ататооч аткарып атат. Демек, баяндоочтун милдетин зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч жана этиш аткарат экен. Эгерде балдар сабак жакса, пикириңерди билдирип, лайк басып койгула. Рахмат, саламатта болгула.